Бүгін 12 март өлкө боюнча шаардык кеңештин депутаттыгына аттанып жаткан партиялар үгүт иштерин жүргүзүүгө уруксат алышты. Бул аралыкта саясий партиялар борбордук шайлоо комиссиясы берген милдеттенмелерди так аткарышы зарыл. Учурда анын ичинде алып карай турган болсок, Ош шаарында 10 партия шайлоого катышуу ниетин билдирген болсо, учурда 9 гана партия буга уруксат алганы маалымдалды. Ош шаарында 78 шайлоо участкасы иш алып барат. Ага байланыштуу учурда шайлоо тилкелеринде иштей турган комиссия мүчөлөрү да окутуудан өтүүдө. Ал күнү шаарда 151 миң шайлоочу добуш бере алат. Жергиликтүү кеңештерде шайлоо менен бирге референдум дагы бирге өткөрүлөт. Буга улай эле шайлоо күнү 2 урна 2 бюллетень берилет. Бул жолку шайлоодо аялдарга көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Шаардык кеңеште депутаттардын шайлоо бул пропорционалдык система менен болот. Ош шаарында өтөт жана Карасу жана Ноокат өзгөн шаарларында дагы шаардык кеңеш депутаттарын шайлоо болот. Анан 81 айыл кеңештеринде 81 кеңеште дагы Ош облусунда жергиликтүү кеңеш депутаттарын шайлоо өтөт. Ал эми референдум бардык кеңештерде, бардык өлкөдө, мына айтканда бардык шайлоо участкаларында шайлоо менен бирге референдум шайлоо жергиликтүү кеңештеги депутаттар шайлоо жок жерлерде дагы референдум өтө турган болуп дайындалды. Ош шаардык кеңешине 10 партия шайлоого катышуу ниетин билдирген болчу, бирок кечээ бир партия шайлоодон четтетилген. БШКнын берген маалыматы боюнча партия тиешелүү документтерди толук тапшырбагандыгы себеп болгон. Ошонун 9 партиясы катталды дагы, бир партияны каттоодон аймак шайлоо комиссия бир добуштан баш тартты. Анын себеби талап кылынуучу документтерди толук көлөмдө берилген жок деген ушундай негиз менен аны каттоодон баш тартты. Ал эми албетте Тилектештик партиясынын укугу бар борбор шайлоо комиссияга, Ош аймак шайлоо комиссиясынын чечимине даттанууга. Көп өтпөй шайлоодон четтетилген Тилектештик партиясы үн катты. Алар БШКнын айткан маалыматын четке кагууда. Аталган партиянын мүчөсү Абдыкайым Кангелдиевдин айтымында партия толугу менен документацияларды тапшырган. Үгүт иштерине бир күн калганда четтетип жатканы туура эмес деген ойдо. Эми алар жогорку жакка кайрылуу алдында тураарын маалымдашты. Ошонун эң жөнөкөй документтери, мисалы паспорттун көчүрмөсү, дипломдун көчүрмөсү жана жашаган жерден справка деген сыяктуу документтерди улам кайталап талап кылып атышкан. Талап кылышты да, алып келип берсе деле кайрадан вдруг ошол топтолгон документтердин ичинен жок болуп чыгат да. Бул деген сөз атайылап Ош аймактык шайлоо комиссиясы биздин Тилектеш партиясына ушу бут тосуп жатат дегенди билдирет. Биз бул боюнча мына пресс-конференцияда айттык, силерге да кайталап айтып коелу. Мыйзам чегинде биз борбордук шайлоо комиссиясына ошол эле учурда президент Садыр Жапаровдун атына жана улуттук коопсуздук комитетине официалдуу түрдө кайрылабыз. Анткени бул жерде Ош аймактык шайлоо комиссиясынын составынын ичинде атайылап кара санат айлык менен бут тосуулар болуп жаткандыгын биз далилдеп бере алабыз. Ал эми серепчилердин айтымында шаарды өнүктүрүүгө багыт алып жаткандардын коюп жаткан планы реалдуу болушу керек. Учурда Ош шаары чечкиндүү, билимдүү, кайсы бир жетекчинин камчысын чаппаган депутаттарга муктаж экенин айтат. Ичинде Ош шаары деле жаңы жүздөргө, жаңы депутаттарга муктаж. Мурдагыдай акчасы бар, же баягындай криминалга аралашкан адамдар келбестен азыр партиялардагы ошол багытта баратат, көпчүлүгү жаңылай баштады. Интеллигенттер, билимдүү, илимдүү, мыйзамды түшүнгөн, ошо шаардын көйгөйлөрүн чечүүгө кандайдыр бир көз карашы бар адамдар келиш керек да. Ана мурдагыдай эле акчасына, башкасына алданып, жетеленип дагы эле эмне кыла берсе, ошондо ошо жерлердеги, анын ичинде Ош шаарында дагы көп маселелер чечилбей эле, алар өзүнүн бизнесин коргоп, өздөрү үчүн ыңгайлуу бир иш-аракеттер жасашы мүмкүн. Негизинен ошо илим билимдүү, мыйзамдарды түшүнгөн, ошо шаардын маселелерин чечүүгө көз карашы бар, өзүнүн оюн айта алган, көбүнчө жаштар, орто жаштар келиш керек деп ойлойбуз.
Үгүт иштеринде партиялар белек катары шайлоочуларга ыйгарууларды жүргүзбөшү зарыл, жана акча таратууга тыюу салынат. Өлкө боюнча жалпы 448 жергиликтүү кеңеш болсо, анын 420сы айылдык кеңеш, 28-и шаардык кеңешти түзөт. Ар бир шайлоочу ушул жылдын 27 мартына чейин шайлоочулардын тизмесинен өзүн тактай алат. Шайлоону өткөрүү үчүн 425 миллион сом жумшаларын БШК маалымдаган. Мимоза Жаныбек кызы, Айбек Үсөнұлы, Мирбек Конобаев, ынтымақ.